Ушул аптада Тажикстан, Кыргызстан, Өзбекстан маршруту боюнча эл аралык банги каналын уюштурган кылмыштуу топтун ишмердүүлүгү аныкталып, 50 килограммдан ашык банги заттар жана 250 миң АКШ доллар акча каражаттары табылып алынган. Кылмыштуу банги тобунун уюштуруучусу Баткен облусунун Кадамжай районунун жергиликтүү кеңешинин депутаты болуп чыккан. Ал банги заттарды сатуу үчүн Тажикстандан Өзбекстандын аймагына, андан ары Кыргызстан аркылуу өтүүчү туруктуу канал түзүп алгандыгы аныкталды. Тинтүү ишинде 9 килограммдан ашык чийки апийим, 4 килограмм гашиш, 37,5 килограмм марихуана, 1 курал, 232 миң АКШ доллары, 42 миллиондон ашык өзбек суму жана 106 миң сом акча каражаттар алынды. Негизи 4-5 маршрут бар. Ошолордун бирөө биздин Борборлук Азия аркылуу өтөт. Мурунку маршрут, калган маршруттар мурда деле бар болчу. Анан кийин Советтер Союзу кулагандан кийин чек аралардын кайтарылышы начарлап, коррупция болуп, башка нерселер болгондон кийин анан бул жакта маршрутты да осваивать этип алган. Мынчалык көлөмдөгү наркотикти алып келаткандан кийин булар ишенген маршрут болгон. Ишенген адамдар болгон, ошол жерден өтүп кетебиз деп. Мындан сырткары акыркы учурда мамлекеттик кызмат адамдарынын жемкорлук аракеттерине бөгөт коюу иштери күчөтүлдү. Күн мурун Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын мурдагы жетекчилиги коррупциялык жол менен ири көлөмдөгү каражаттарды чыгарып турган деген шек менен кармалды. УКМКнын маалыматына караганда, мекеменин мурдагы жетекчиси Василий Дашков ар кандай товарларды сатып алуу шылтоосу менен жеке компанияларга 1,1 миллиард сом которгон. Мындан сырткары 490 миллион сом коррупциялык жол менен чыгарылып кеткен. Жыйынтыгында мамлекетке келтирилген зыяндын көлөмү 1,5 миллиард сомду түздү. Дашков 8-июнда кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына камалды. Милдеттүү кызматтарда иштеп жаткан жарандардын артын изилдөө боюнча бир саясий эрк керек болчу. Ошол убакка чейин элди жалпы элди эле билебиз да, мына чоңдордун баары жакшы жашап атат, абетине $100 кетирет, а башка жөнөкөй карапайым үй бүлөнүн тапкан айлык акысы балким бир айда ошол эле акча болот да. Табылган пайданын элге бөлүнбөй, белгилүү бир катмар адамдарга алынып келиши эле терс таасир берип, социалдык чыңалууну жаратып атат да. 9-июнда Ош облусунун Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү 20 миң сом өлчөмүндө пара алып жаткан жеринен кармалды. УКМКнын маалыматына караганда, тергөөчү бул каражатты кайсы бир жарандан зордуктоого аракет кылуу фактысы боюнча сотко чейинки өндүрүштү кыскартуу үчүн талап кылган. Учурда ыкчам иликтөө иштери улантылууда. Ал эми күн мурун Борбор калаада УКМКнын Бишкек шаардык башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Нурлан Дүйшөкеев камакка алынган. Атайын кызматтын Борбор калааны тескеген мурдагы жетекчиси коррупция беренеси менен айыпталууда. Бирок азырынча ал кайсы ишке айыпталып жатканы ачыктала элек. Чыныгы ар кайсы секторда, ар кайсы деңгээлде чын коррупция менен күрөшкөнгө аракет кылып атат. Негизги биз дайыма стратегиялар дагы бар. Бул саясий, анан системдүү коррупция деп айтылат да. Саясий дегенде ошо саясий позицияларда турган адамдар, ошо коррупцияга өзү малынгандар, ошолор менен күрөшүш керек. Аны да биз көрүп атабыз, абдан жогорку деңгээлдеги адамдар да кармалып атат. Системный иштегенге аракет болуп атат, бирок бул аракеттердин бир алгачкы эле этабында жүргөндүктөн азырынча бул жемиштүү болобу эме деп айтыш кыйыныраак болуп атат да. Бирок ай кайсы деңгээлде, анан ар кайсы направленияда аракет кылганын көрүнүп турат. Ыкчам иш аракеттердин негизинде дагы бир коррупциялык схема аныкталды. Анын негизинде УКМК Сокулук районунун Новопавловка айыл аймагынан жасалма документтин негизинде аянты 1,7 гектар айыл чарба багытындагы жер социалдык объектилерди курууга берилип кеткенин аныктады. Натыйжада 4 кызматкер жоопко тартылып, 10 кызматтан бошотулган. 13 миллион сомдон ашык сумманы түзгөн жер аянты мамлекеттин эсебине кайтарылды. Самат Асипов, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.